Жакынкы күндөрү Өзбекстанда баш мыйзамын өзгөрткөн референдум өткөнү турат. Ал жерде бир топ маселе каралган. Жаңы баш мыйзам учурдагы президент Шавкат Мирзиёевдин бийлигин узартып алууга дагы жол ачат. Бул берүүдө биз Орто Азия өлкөлөрүнүн бийликти мурастап калуу түйшүктөрү тууралуу айтып беребиз. Кыргызстан чөлкөмдөгү бийлик эң көп алмашкан өлкө. Орто жолдо демократия аралы наамын алууга да жетишти. Бийликти мурастап калуу аракеттери дагы көп болду. 1998 жылы президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев менен Алия Назарбаеванын баш кошкону жаңы династия түптөө аракети катары сыпатталган. Бирок аракет оңунан чыкпай, эки жаш бат эле ажырашып кетишкен. Андан кийин 2005 жылы Айдар Акаев Бермет Акаева парламентке келүү аркылуу бийликти кармап калууга аракет кылышкан. Натыйжада чоң нааразычылыктар жаралып, Акаевдер өздөрү бул Москвадан башпаанек издөөгө аргасыз болушкан. 2005 жылы Бакиевдер кланы баарын коркутуу аркылуу бийликти сактап калуу саясатын жүргүзгөн. Максим Бакиев кландын мураскору катары саясат жүргүзө баштаган. Жаныш Бакиев күч түзүмдөрүн көзөмөлгө алган. Кан төгүлгөн каршылыктар Бакиевдерди 2010 жылы Кыргызстандан качууга аргасыз кылган. Кыргызстанды 2011-17 жылдар аралыгында Алмазбек Атамбаев башкарып турду. Ал жаңы ыкма киргизип, Сокедосун президент кылган. Аны куурчакта ойнотуп, өзү көлөкөдөн башкарып калмак болгон. Дос көрүнүп кас болгондон сакта, жанында жүрүп өч болгондон сакта, Сокедосум, берекет жаныңдан кетпесин, бак дөөлөт башыңдан кетпесин. Бирок Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин өзүн ойнотуп, аны түрмөгө каматкан. 2018 жылы бийликке келген Сооронбай Жээнбеков өз бийлигин бекем тамыр жайылтып жетишкен эмес. Анын иниси Асылбек Жээнбеков Атамбаевдин экс шоопуру Икрам Элмияновдун таасири күч болгону менен эсте калды. 2020 жылы нааразычылыктардын арты менен түрмөдөн чыгып келген Садыр Жапаров президент болуп шайланды. Жапаровдун президенттиги эки достун бийлиги катары сыпатталып келет. Эми Казакстанга өтсөк. Казакстанда Нурсултан Назарбаев бийликте 30 жыл турду. Анын кыздары Дарига, Динара, Алия. Саясатка эң көп аралашканы улуу кызы Дарига Назарбаева. Дариганын кланы бийликтин мураскору болуп калышы эң ыктымалдуу сценарийлердин бири катары каралган. Ошону менен бирге Дарига атасынын бийлигинен көп запкы дагы көрдү. Күйөөсү Рахат Алиев учурунда өлкөдөгү эң таасирдүү кишилердин бири болгон. Рахаттын саясий дымагынан чочулаган кайнатасы аны бийликтен четтетип, куугунтукка алган. 2015 жылы ал Австрияда түрмөдө асынып алган абалында табылган. 2020 жылы Лондондо Дариганын уулу Айсултан дагы каза болгон. К сожалению, в этом году одного внука потеряли мы, который был очень похож на меня. Бийлик Токоевко өткөндө Дарига Назарбаева парламенттин спикери болуп турган. Ортончу кызы Динара Назарбаева Казакстандагы эң бай аял. 2020 жылы Forbes анын байлыгын 2,9 миллиард, күйөөсү Тимур Кулубаев экөөнүкү 5-8 миллиард деп баалаган. Кулубаев нефтегаз жана финансы тармагында иш алып барган. Казмунайгаз, Самұрық Қазына сыяктуу ири компанияларды жетектеген. 2019 жылы Касым-Жомарт Токоев президент болуп шайланган. Муну өткөөл бийлик операциясы деп сыпаттагандар болгон. Бул Назарбаевдин кландарынын бири бийликти кайтарып алгыча турчу өткөөл персона дегенди түшүндүргөн. 2022 жылы болгон каңтар окуялары өткөөл бийлик операциясынын чындыгы болгонунан кабар бергендей. Бийлигин чыңдоо максатында президент Токоев 2022 жылы жаңы шайлоо өткөзүп, кайрадан президент болуп шайланган. Өзбекстан. Ислам Каримов Өзбекстанды 1989-2016 жылдары башкарып турду. Анын бийлигин улуу кызы Камбейке Гүлнара мурастап калары күтүлүп жүргөн. Гүлнара Өзбекстандагы ири бизнести көзөмөлдөгөн, абдан жаркын өмүр сүрчү. Анын твиттери Өзбекстандын эң алдыңкы медиасы болуп калган. Атасына сөзү өтөт деп эсептелчү. АКШда жана Европа өлкөлөрүндө ачылган кылмыш иштери аны байланыш операторлорунан $1 миллиард пара алган деп айыптаган. Каримовдун кичүү кызы Лола Каримова Тилляева 2013 жылы эжеси Гүлнара менен 10 жылдан ашык сүйлөшпөй калганын айтып чыккан.
эже сиңди ортосунда башталган маалыматтык согуш Гүлнаранын атасынын каарына кабылышы менен аяктайт. 2015 жылы Гүлнара опузалоо жана салыктарды жашыруу боюнча соттолуп, үй камагында калат. 2016 жылы Ислам Каримовдун дүйнө салышы менен жаңы президент болуп Шавкат Мирзиёев шайланат. 2021 жылы Шавкат Мирзиёев кайрадан президент болуп шайланды. Ошондуктан азыр өткөрүлө турган референдум анын бийлигин узартууга жол ачат деген божомолдор ошондон. Тажикстанга келсек. Эмомали Рахмон 1994 жылы жарандык согуштан кийин бийликке келген. Каршы чыккан кыралдуу кагышуулар жана кол салуулар болгонуна карабастан Эмомали Рахмон бийлигин сактап келет. Эмомали Рахмондун 7 кызы, 2 эркек баласы бар. Рахмондун үй бүлөсү Тажикстандын экономикасын толугу менен өз кызыкчылыгына иштетери ачыкка чыгып кеткен Wikileaks документтеринде белгилүү болгон. Улуу баласы Рустамдын үйлөнүү тою өлкөдө чоң чуу жараткан. Той 1 апта уланып, мамлекеттин эсебинен $1,5 миллион бөлүнгөнүн, коноктордун бири Рустамга $1 миллион белек тартуулаганын учурунда медиалар жазып чыгышкан. Рустам учурда Тажик парламентинин жогорку палатасынын спикери жана ал Эмомали Рахмондун мураскору болушу ыктымал экени талкууланып келатат. Рахмондун экинчи кызы Озода президенттик администрациясынын башчысы. Эмомали Рахмондун орус бийлигинин колдоосуна абдан зарыгып турганы дагы анын бийликти баласына өткөрүп берүү түйшүгү менен байланышта айтылып жүрөт. Чөлкөмдөгү эң жабык өлкө Түркмөнстан. Түркмөн башы Сардар Сапармурат Ниязов өлкөнү 1985 жылы башкарып баштаган. Өлкөсүндө чексиз бийлик орноткону менен таанымал. 1999 жылы президенттигин чексиз мөөнөткө узартып алган. 2006 жылы Сапармурат Ниязов жүрөк оорусунан кайтыш болгон. Ниязовдун артында Мурат аттуу уулу жана Ирина аттуу кызы калган. Аялы, баласы, кызы баары Түркмөнстандан тышкары жашайт. Түркмөн башы өзү 3 миллиард байлыгы Европа банктарында сакталарын айтканы бар. Ушлап келен yıllarım salamı rovaş Günleri hoşlap келен yollarım kemalı rovaş Ниязовдун ордуна аркадак наамын алган Гурбангулу Бердимухамедов келген. Гурбангулу Бердимухамедов дагы авторитардык бийлиги менен белгилүү болгон. 2022 жылы Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Атасы шайлоого барбаганын жаш жетекчилерге жол бошотуу каалоосу менен түшүндүргөн. Ошону менен Гурбангулу Бердимухамедов Орто Азиядагы мураскор операциясын ийгиликтүү ишке ашырган алгачкы президент болуп калды. Азырынча. Ушуну менен берүүбүз аяктады. Эфирде эсенчиликте көрүшүкчө, сиздер менен мен Чоробек Саадамбек болдум.